Биз бул жерге эмне үчүн келдик? Мына милиция кызматкери сурап атат бизден. Эмне үчүн келдиңер? Бул эмне, митингби? Жок, митинг эмес. Биз кечээ күнү баарыңар көрдүңөр, Ала Тоо аянтына Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн кайсы бир иштерге, өлкө жетекчилигине кайсы бир иштер боюнча макул эместигин, нааразычылыгын билдирип митингге чыгышты. Ал митингде СМИлердин өкүлдөрү өзүнүн тикелей милдетин аткарып, коомдо эмне иштер болуп атса, ошону чагылдыруу максатында жүрүштү бардыгы. Анан түз эфирде болгонубуз, түз эфирде аянтта жүргөнүбүз аянтта көрдүк. Next TV телеканалынын журналистин, түз эфирге чыгып аткан журналистин, мен журналистмин деп айтканына карабай сүйрөп кетишти. Журналисттер Ала Тоо аянтында ошол маалда бийликтин бир президенттин инаугурациясы өтүп атса деле, ошондой эле максатта, ошондой эле милдетин аткарышмак. Ал жерде митинг өткөрүп атса да аткарышмак. Анан журналисттер өзүнүн тикелей милдетин аткарууда мамлекеттик органдар тарабынан андай тоскоолдуктарга туш болбошу керек. Биз көп жылдан бери Кыргызстандын СМИлери башыбыздан өткөрдүк. Биринчи ошентип акырын сүйрөп кетет экен, андан кийин байлап кетет экен, андан кийин кол бутун байлап туруп терезеден ыргытып ийген, өлтүрүп койгон окуялар болду. Анан ошондуктан кичинекей бир ушундай иштерге макул болуп жүрүп отуруп, анан биз кесиптештердин өлүмүнө чейин көрүп аттык да. Ошондой нерсеге жол берилбеш керек. Журналисттер өзүнүн милдетин аткарып атат, түздөн түз. Аларга тоскоолдук жаралбаш керек. Биз болгону ошону билдиргени келдик бул жерге. Ал жерде иштеп аткан журналисттердин 1 сааттык эмес, 1 мүнөттүк дагы эркиндиги, сөз эркиндиги болобу, адамдык эркиндиги болобу, кызматтык эркиндиги болобу маанилүү да. Бул ошону чектөөнү биз каалабайбыз да. Кечээ ошол чектелди. Анан бүгүн кечээ ошол окуя ошол боюнча калып калса, ал окуяны биз дагы жутуп коюп эч кандай реакция кылбасак, ошол эле сиздердин сержанттар болобу, ким болот, эртең дагы ошол окуянын кайталанышына жол бериши мүмкүн да. Эгерде бүгүн биздин ушул иш-чараны көрсө, бул иш-чара сөзсүз түрдө бир канча массалык маалымат каражаттарынан чагылдырылат да. Анан ошондо сигнал катары да кабыл алат. Ошол биздин максатыбыз ошол дагы болгондо, мындай чектөөгө биз каршыбыз, мындай чектөөгө жол бербейбиз деген каршылыгыбыз менен чыктык. Түшүнүштүк деп эле ойлойбуз.